Саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөр жана ADEX компаниясынын кардарлары. Мына биз Кудай буйруса ADEX компаниясынын жардамы менен ушул үйдү салып бүтүрүп атабыз. Башташканына где-то 2 ай 1 жума болду окшойт. Ушу май айынын 14-15-теринде башташты эле. Бүгүн 2 ай 1 жума болду. Практически ADEX компаниясынын өзүнө алган милдеттенмелерин толук аткарды десек болот. Бул эми ADEX компаниясы жөнүндө айта турган болсок, кызматкерлер, аткаруучулар баары баягы профессионалдуу, кесипкөй адис десек болот. ADEX компаниясы менен баягы сыртынан 3-4 жыл болду таанышканыбызга. Ушул YouTube аркылуу тааныштык. Ошол ADEX компаниясынын YouTube роликтерин такай чыккан сайын көрүп турууга аракет кылдык. Бул эми баягы жаңы багыт, курулуш тармагында жаңы багыт болгонуна байланыштуу ушу таанышып, көрүп, эмне кандай плюс минустары бар дегендей таанышып чыктык. Андан кийин бул өзүбүздүн айылда эле, ушул Алчалуу айылында инибиз салдырды 2 жыл мурун. Ошол бүткөндө барып жеринен таанышып көрдүк. Аларда кандай минустары бар десек, минустар жок, баары жакшы дегенден анан биз да ушул ADEX компаниясын тандадык. Бөлөк объектилерин да барып көрдүк. Сапаттуу аткарылган иштердин баары. Чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз баардык кызматкерлерине ADEX компаниясынын. Биринчиден, бул баягы орусча айтканда быстро возводимый технология. Экинчиден, баягы от жагуу проблемасы бар да билесиздер. Анан бул ушул технологияда баягы от жагуу өзү каралган эмес деп такай ушу баса белгилеп жатышты ADEX компаниясынын баардык эле роликтеринде. Анан ошого байланыштуу ушуну тандадык. Анткени бул баягы технология как термос катары экен. Ошол жагына дагы көңүл бурдук. Сырткы фасад, сырткы фасад эми бул фибробетондон. Көпчүлүк объектилердин барып көрсөк, Технониколь компаниясынын Хауберт деген материалынан экен сырткы отделкасы. Бирок биз ушул фибробетонду тандап алдык. Биз ушул материал жакты десек болот да бизге. Бүгүнкү күндө ушул ADEX компаниясынын өзүнүн баягы өзүнө алган милдеттенмелерин аткарып бүттү. Ушул иштердин суммасы 5 миллион 400 миңге жакын суммага айланды. Ошо контрактный сумма. Ошол болчу, ошол суммага аткарылды. Канча квадрат метр өзү? Эми бул фундамент менен ала турган болсок, площадь застройки деп 202 квадрат. Ички аянты 178 квадрат.